Кыргызстанда тышкы миграциянын агымынын күч алышы өспүрүмдөргө терс таасирин тийгизүүдө. Анын кесепетинен бүгүнкү күндө 270 миңден ашуун бала атасы же апасы менен калган болсо, алардын 100 миңден ашыгынын ата-энеси чет жакта эмгек мигранты. Өз жеринде туугандарынын кароосунда калган балдар толук билим ала албай зордук зомбулукка кабылган учурлар көп эле кездешет. Арасында өз жанын өзү кыйгандар да жок эмес. Биз ЮНИСЕФ мигранттардын балдарына кандай кырдаал болбосун башкалардай эле окуганга же болбосо медициналык жардам керек болгондо жакшы мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берүүнү каалайт элек. Балдарга карата жасалган зордук зомбулукту өлүм жана эне менен баланын саламаттыгын иликтеген атайын методика буга чейин иштелип чыккан. Өткөн жылы Улуттук статистика комитети балдарды коргоо фонду жана эл аралык уюмдардын катышуусунда атайын социалдык иликтөө жүргүзүп, алар төмөнкү негиздер боюнча жыйынтык чыгарган. Балдардын өлүмү, ымыркайдын жана эненин ден соолугу, балдардын тамактануусу жана өнүгүүсү, окутуу, балдардын тарбиясы, зомбулуктан жана иштетүүдөн сактоо, коопсуз жана таза чөйрөдөгү жашоо, жашоодогу мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги. Бул изилдөө 2016 жылдан башталган. Биз ЮНИСЕФ ар тараптуу өзгөрүүлөрдү байкадык. Мисалы, жаш өспүрүмдөрдүн өлүмү канааттандырарлык азайды. Ал эми акыркы 4 жылда мектепке чейинки билим алган балдар жакшы көрсөткүчкө жетти. Бирок миграциядан улам ата-энесинен алыста калган балдардын саны өсүүдө. Мындан тышкары алар ата-энелерден эмес, өспүрүм курактагы балдардан да сурамжылоо кылган. Колдоо көрсөтүү үчүн ЮНИСЕФ тарабынан иштелип чыккан үй чарбаларды изилдөөнүн эл аралык программасы. Бүгүн бул изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарып жатканыбызга абдан кубанычтамын. Сиздердин көңүлүңүздөрдү өзгөчө буруп кеттүүчү жагдай ар бир адам берилип жаткан отчеттон учурдагы кырдаалды талдоо, жаңы программаларды жана стратегияларды иштеп чыгуу жана өз кезегинде аялдардын жана балдардын абалын жакшыртууга максатталган учурдагы пландардын жана программалардын иш аракеттеринин планын түзүү жана жакшыртуу үчүн өзүнө керектүү маалыматтарды таба алат. Биздин өлкөдө КОМП 2018 мульти-индикатордук кластердик изилдөөнүн 4-чүсү болуп эсептелет. Аталган изилдөө 4-5 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Андыктан талдоочулар көрсөткүчтөрдүн өзгөрүүсүнө жараша байкоо жүргүзүп турат. Айжамал Бакытбек кызы, Адилет Марсбеков, Рахат Токсобаев, 5 канал.